Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү Жалал Абад шаарынын область аймагында болгон кылмыш фактыларды жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изет Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жалал Абад шаарында да адатка айланган Куртой аталышындагы рейд орун алып, жергиликтүү тартип сакчыларынын аракети менен бир катар жол тартибин бузган айдоочуларга протоколдор толтурулуп, ал эми терезелерин караңгылаткандарын тазалатууга жетишишти. Бул иш-чараларга биздин чыгармачылык топ дагы күбө болду. Спутник Кичи районунда башталган иш учурунда алгачкы эле токтоткон жол тандабас тартип сакчыларды көзүнө илбей кетип калуу аракетин көрдү. Бирок алыска узабаган кубалашуудан кийин шашпай кетип бараткан унааны да токтотууга жетишишти. Көрсө унааны башкарып бараткан эжебиздин жанында документи жок болгондуктан жол күзөтчүлөрүн көрмөксөнгө салып кете бериптир. Областной ГАИ инспектор Өскөнбаев, документтериңиз. Документтер үйдөн аз алып кетип, эмнеде мен эмнеге чыктым эле азыр. Түшүп калдым машинадан, эжеке, камера тартып турат. Камера эмне токтоп жөндөн. А эмне ГАИ тоскондо токтойбуз, эжеке, токтоп койбойсуз. Айтып коңуз. Документтерим үйдө калыптыр менин азыр. Айнекти ачыңыз кеңиз. Хорошо. Көп ойлонбой анан эжебиз унаасын бекитип алып, кетип калуу аракетин көрдү. Айтымында маселенин баарын азыр жолдошу келип чечип кетет. Каяка кеттиз? Мен сезилем. Мен чыга алайын азыр. Чалыңыз. Мен телефондон үйдө алып калыптым, могул жерге келдим эле менчи. Үйөңүз каякта турат? Азыр үйдө азыр машинаны. Коопсуздук курун тагынбай, баласын да алдына салып алып, документи жок айдап, анан тартип сакчыларга баш ийбеген айдоочуга инспектор өзүнүн чөнтөк телефонун берип, анан жолдошуна чалдырды. Ал эми жолдошу келгиче инспекторлор өз иштерин уланта беришти. Көп өтпөй анан дагы бир тартипти бузган, бирок аны мойнуна албаган айдоочу колго түштү. Аркасы без көрсөтмөй бир тартып койсоңуз. Бул деген сиздин нарушениеңизди жазып берген. Менин нарушениема номериң жок экенде времени жазып берген, времени 1 айга чейин, ар бир ГАИден алынган времени 1 айга чейин мүмкүн да турабы, аке? Жо жалганбы, аке? Силер башка сүйлөп, аяктагы ГАИлер башка сүйлөсө, ГАИлерде закон барыңарда бирдейби, аке? Конечно, бирдей. Анда эмнеге сиздин сөзүңүз башка, ал ГАИлердин сөзү башка? Кааласаңыз мен ошону тааныймын, аке. Сизге бетме-бет коюп берем, а экөөңөр неме этип алган, аке? Мен сөзүм эмне деп башка болуп атат? Жо сиз айтып атасыз 20 күн отасыз. Алар 1 ай деп жазып берсе, аке. Мен айтып атам, сиз времени алганыңызга 20 күн болуптур. Ооба. 20 күндөн бери эмне үчүн номериңизге справка алган Мен жоксуз? издеп атам, чыкпаса, аке, эмне этем? Турсаңыз, справка алышыңыз милдеттүүсүз. ГАИга барсаңыз, справка жазып берет. Сиз ошо справканы албаганыңыз үчүн мен сизди аз дагы коем станкага. 25 апрелде сизге времени жазып берген экен, эскертип номериңизди восстановить этип кагып айдаңыз деп турабы? Номериңиз жок экен деп жазып берди беле? Азыр мен сизди дагы номериңиз жок деп туруп машинаны станкага коем. Потому что сиз номериңизге кагазда растабапсыз и восстановить этпепсиз. Бул балага дагы анын эреже бузгандыгын түшүндүрүү аз эмес убакытта талап кылды. Баланын оюнда номурун жоготуп алган соң аны жоготкондугу туурасында атайын справка албастан жүрө берсе болот имиш. Эгерде мына чындап аке номер жок жүргөнү болбойт, номер жок жүргөнү болбойт. Ошондо эмнеге мени апарып коюп койгон? Штраф жазып берди. Штраф жазып берди. Мен штраф неге жазып берди аке? Номер жок жүргөнү. А мен бул штрафты төлөйм да, номер жок жүргөнү ага делеби ана. Анда буну неге жазып берди? Ошондо эле апарып койбойбу? Буну эмнеге жазып берген сиз өзүңүз билесиз, номериңиз жоңузга. Номер жогуна мен штраф алдым да уже менин мойнума турабы? А болтур мен ошону төлөйм. Сиз эмне үчүн кайра номерди восстановить этпестен дагы айдап жүрөсүз? Кандай болгону да баланын унаасы тийиштүү жайга жөнөтүлдү. Ал эми буга чейин колго түшкөн жол тандабасты айдаган айымдын жолдошу да көпкө күттүрбөй келип калды. Машина сизденби? Ооба. Келчеңиз да. Тоскон учурда токтобой кетип атат. Нарушениясы коопсуздук курун такпай келген, жаш баланы алдына отургузуп алган. И ГАИ кызматкери тоскондо токтобой кетип калды. Бул жерге келип турсак, документтерим үйдө дейт. Az belki kayным машинаны минип кеттилер, belki машинаны алып калдым. Сиз праваңыз жаныңызда? А? Келинчегиңизди аркага балаңыз менен отургузуңуз. За рулем өзүңүз отуруңуз. Бизден бир сотрудник отурат, аркабыздан айдаңыз да.
Эжебиздин жолдошу ага караганда түшүнүктүү болуп чыкты. Жубайынын тартип бузгандыгын уккан соң унчукпай унаасына отуруп, инспектордун аркасынан жөнөп кетти. Тийиштүү жайга келгенибизде буга чейин кеткен унаасында мамлекеттик номуру жок айдоочу дагы деле нааразы болуп жатыптыр. Же ал инспекторго өзүнүн чындыгын түшүндүрө албай, же инспектор ага мыйзам кандай экенин кайталап бүтпөй, дагы бир топ убакыт керектелди. деп коймокмун. Ошо сиздин сотруднигиңиз мени тоскондо, временный мага жазып атканда ака. Бир ай эми ушу менен жүрүп турасың, номериңи тап, бир айдын ичинде тапкын, бир айдан кийин уже кечиктирбегин деген. Азыр сиз аны айтып атасыз, бир ай жүргөнү болбойт эле деп атасыз ака. Номери жок. Сиз башканы сүйлөп атасыз, ал башканы сүйлөп атат. Кааласаңыз мен ошо иштеген коллегаңыздын жанына барып беттештирип коем да. Беттешем мен. Беттешесизби? Сол жерге. Ну ака, просто машинамдын номери жоголуп кеткен. Артык номери жок айдап келдим деп жазып кой. телевидение ушулар деле чыксын. Чыгат. Что силер эки башка сүйлөп атканыңар ака. Бизде мына закондун немеси күчү мындай да, ошондойчу. Сиз тура түшүн, мына жерге жазып туруп колду коюңуз. Эртеңден калбай номериңизди восстановить этип алыңыз. Машина өзүңүздүн атыңызда экен. Ооба, өзүнүн аты. Сиз 1 сааттын ичинде машинанын номерин башка номер коюп алсаңыз болот, рёго. Сиз Жок, тоготпостон 20 күндөн бери дагы номери жок айдап жүрөт. Жок, Колду коюп коюңуз. Кандай болгон күнү да акыры бала баардык кагаздарга кол коюп берди да кете берди. Кезекте турган жол тандабастын айдоочусу болсо жолдо келатып жолдошунан тарбия сабагын алганбы, айтор буга чейин баш ийгиси келбеген айым өзү эле басып келип кагаздарга кол коюп берем деп жатты. Документтерим үйдө деп. Документтерим үйдө калыптыр деп. Документтерим үйдө калды. Бул эжебиз баш ийбей кетип калган күнү да аркасынан барып биринчи эле токтоп бер деген буйрукка токтоп берген болсо, кийинки айдоочубуз биротоло качып кетейин деген. Ол жерде. Сонда келген. Жалал Абад шаарын айландырып бир катар кызыл светофорго өтүп жолдогу башка жүргүнчүлөргө кооптуу жагдай жараткан баланын аркасынан тартип сакчылар кооптонуп ээрчип баратышты. Кооптуу кубалашуудан кийин терезелери толугу менен караңгылатылган Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу май алмаштыруу жайларынын бирине кире качты. Бирок качып кете албай, аны унаасынан түшүп бараткан жеринен анан тартип сакчылар аркасынан жетип келишти. Келгениңиз. Областный инспектор. Руль наракта. Жок. Как мы делаем? Бар ма документ? Келсек уақыт рахмет edem. Кайсы алдыңар? Кайсы алдыңар? Тоқтап айтады да, тоқтап айтады. Тонировка екен тоқтаттық біз. Қайерде тоқтадыңыз? Сіз Радон көшесі. Хорошо, документтерді алсаңар. Жоқ, документтерді алсаңар бе. Зәлем сен де тұра. Документтерді алсаң. Азыр ака. Көріп қойын, а? Бар ака документтер. Мен көріп қойын. Шо ака азыр. Мұншалық қашқан болбайды, қарсың ғой. Жо ака шашылып жака келейин дедим. Нелі көрдім, арқаңан келдім ғой мен сен. Жо болду ака азыр. Көріп кетсең не болады деп. Встречка салбай деп атасың. Қызыл да салбай деп атасың. Айтмакчы жаш айдоочунун бул май алмаштыруу жайына качканда жөн эмес болчу экен. Көрсө бир тууган байкесинин иш орду экен. Анысы албетте инисине болушуп инспекторлорго ар кайсыны сүйлөп, унаасынын номурларын катып, өзүнүн байкесине чалып чакырды. Машинанын өзүнө эси келет алып сүйлөшөт. Документтерин бересиңби? Жоқ, бұның айдоочулук куәлігін беріп қойасың. Айдоочулук көлү бар. Жоқ, бар екенін көріп атасың, сен көрсетіп қойасың. Эстесиз жок. Документтерди алып көрсөтүп турасыз. Бекмамат Осмонова, Курманбек, Радон жанынан тосып қашып кетті. Арқасынан келді. Еш нәрсе көрсетпеді. Көрсөтүп.
Айдоочусу мынтип атасындай болгон тартип сакчылардын буйругун кулак сыртында калтырып, чоң байкесинин жардамына үмүттөнүп тура берди. Байкеси болсо өзүнүн байкесин чалып, өз алдынча жардамды издей баштады. Акыры анысы менен да сүйлөшүп бүттү. Айтор инспекторлорго эркелеп, азыр унаа ээси өзү келет деп, ачкычын бербей же документин бербей тура берди. Машина несі тұрбайбы? Есі бұл емес, бұл мүмкін Бұл айдап келіп атпайбы? Я. Түсінбедім. Кәлем, ачқышты берсен. Кәл. Себеп? Көптөн күттүргөн анан айдоочунун байкеси чалып чакырган байкеси да жетип келди. Ал дагы ички иштер органдарында иштейт имиш. Бирок аты жөнүн айтпаган болжол менен кызматкер биздин камера менен топтошуп турган тартип сакчыларды көрүп коркуп кеттиби, Айтор инисинен өзү эле ачкычын алып берди. Не болды, тартпайды ғой сен. Да, правильно. Не oldu? Kulüştü beresiler bu kadar diye evakatır çakıraylı o. Kursan. Haydi alalım. Kim? Basayalım. Ben buraya çıkan salon. Darlıyorum. Buraya çıkan koş ver basın. Evet lan haydi al. Buradaki. Иши кылып эч кимден жардам келбейт экенин түшүнгөн соң айдоочу балабыз жылмайган бойдон унаага отуруп берди да айып унаа жайына жөнөштү. Мынтип анан 1998-жылы туулган Адилет Турамаматов да эч кимден жардам күтө албай жоопко тартылды. Kola gelip kettin. Hoca koyup kettin. To'xtat. Salam. Jalabat o'bilday propiska bor. Dokumentleringizni ko'rib qo'ysam. Mashinangiz tonirovka deydi. Машина братаныкі, братан. Салып берем. Анан чаласа береш, документтер көрсөтүп баспа. Азыр Көрүп коеюн анан кийин чала бересиз. чалып берем, братан. Я, Чалып берем. берсеңиз. Мен көрүп коеюн. Азыр ака турсаңыз Жо биринчи документти көрсөттү, айдоочу деп туурабы? Практиканттын өзү ака роуду да. Мейли. Мен түшүнүп атам. Машинанын документтерин сурап атам сизден. Туруп турам ака. 1 минут туруп турам. Жок, айдоочулук куәлүк менен тек паспорт көрсөткүлө. Көрсөтүп коем ака азыр. Кана көрөйүнчү. Азыр. Көрсөткүлө анан чала бересиз. Эркин ака могу гаилер кичине кармалды ака. Эркин байкесинен жардам күткөн Жалал Абадтын ички иштер башкармалыгынын биринде практика өтүп жаткан бала инспекторлорду телефон аркылуу да байланыштыруу аракетин көрдү. Албетте аракети текке кетип, инспекторлор менен алышып отуруп, бул баланын унаасы да айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Жок, братан, телефон албайм. Аласың, мен алып берем азыр. Ел отурсаң. Келем, отур ал. Бир 1994-жылы туулган Нурсултан Талантбек уулу бул жака жеткенде да үмүтүн үзбөй ар кимге чалып жатты. Ал эми инспекторлор өз ишин аткара беришти. Нурсултан, көпчүлүк самолет берсин. Хорошо. Onu aç. Дагы бир терезелери караңгылатылган унаасы унаа жуучу жайынан табылды. Бирок айдоочусу жанында жок болуп чыккандыктан анын мамлекеттик номурлары чечилмей болду.
Номурлары чечилген соң ордун протокол толтурулуп, ал эми айдоочу үчүн кат жазылды. Ал катты анан караңгылатылган айнегине бекитип коюшуп, тартип сакчылар өз иштерин улантып кете беришти. Бор, тез. Assalamualaikum. Apa sih sebetulnya? Sama. Dokumentleri sıkıp koyalım. Dokument şirin alıyoruz. Birinci dokument aldınız. Görelim. Bunu çekeceğiz. Yok, şu dokument birinci alırsan sana mı görelim? Yok, açmayın mı abi? Yok, onda şu cede ölçüp durursun. Ayrınkanızı yandırıp koyunuz. Browns. Bak o aynık götürüp koyuyorsun. Takınsa götürünüz daha, götürünüz. Башкалардан айырмаланып, бул балабыз инспекторлордун бардык буйруктарына баш ийип берип жатты. Документин сураса берип, тийиштүү жайга айда десе барып, баланын унаасын бат эле жеткирип коюшту. 1988 жылы туулган Мамыров Жумабек Өмүрзакович болгону айнектерин тазалатууга келгенде гана мүнөзүн көрсөтүп алды. Капталдарын унчукпай чечип, ал эми алдыңкы терезесин сыйрыгысы келбей, ошол бойдон кетип калды. Антиблик бол күнгө чагылышканда эле мен өзүм аллергиям бар. Антибликтен деле көрүнбөй каласың сен. Аз мына көрүнөт да, аз мына көрүнө эле атпайм, отуруп атпам мына. Жок. Тыюу салынганда буга деле, тыюу салынган нерсенин баарын чечиш керек. Эми акыры процент көрсөтүш керек го, ошону проценттен көрсөтүп жок азыр. 1% болсо да чечиш. Ян сырдым го эми. Жок, болбойт. Тренировкадан сырбайсың. Кем сырдым го. Лобовой. Сырылды го эми. Сырылган жок лобовой. Мал көрүнбөйт деле го. Көрүнөт. Сыйып койдум го. Көрүнөт. Лобовойн калтырып койду. Боковойлорун алды, лобовойн калтырып койду. Эми лобовойда бул күнгө го, мен акыры өзүм аллергиям бар көзүмдө. Арашамал сыр. Болбойт. Сырып коймун. Бул балабыз мынтип кете берди. Ал эми тартип сакчылар унаасын айыпына жайынан чыгарып жатканда толугу менен тазалатабыз деп убадылашты. Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Бир 1979 жылы туулган Муратбеков Адылбек Меңдибаевич издөөгө алынат. Бою 170 см, дене түзүлүшү толмоч, чачы кыска кара. Кийген кийими кара куртка, кызыл свитер, көк чынсы, бутунда ботас. Кимде ким Адылбек Муратбековду көрүп билген болсо, Свердлов ички иштер башкармалыгына 0312 43 28 15 же болбосо нөмөт бөлүмүнө 0550 10 28 72 телефондоруна кабарлаңыздар. 1987 жылы туулган Өмүралиев Бактыбек Дүйшенбекович 2015 жылдан бери дайынсыз. Бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кыска кара, бет түзүлүшү толмоч. Өзгөчө белгиси талма оорусу жана эс тутумун маал менен жоготуу оорулары менен жабыркайт. Көрүп билгендер болсо төмөнкү телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 43 28 15, 0551 10 28 05, 0701 41 15 09. 1976 жылы туулган Кулманбетов Рахат Турсунбекович 2015 жылы 23 февралда Ананев айылындагы номер 26 үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 172 см, арык чырай, бетинин түзүлүшү чапжаак, чачы кыска кара. Өзгөчө белгилери: көздөрү кара, сол көзү жасалма. Кийген кийими белгисиз, бирок мезгилге жараша. Кулманбетов Рахат Турсунбековичти көргөн билгендер болсо, Свердлов ички иштер башкармалыгына төмөнкү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздар. 0312 43 28 15 же 0550 10 28 72, 0772 18 09 45. 1977 жылы туулган Атамкулов Жаныбек Огонбаевич Сокулук райондук ички иштер бөлүмү аркылуу изделүүдө. Ал 2016 жылдын 25 май күнү Воен Антоновка айылынын Южная көчөсүнүн 128 үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 168-170 см, чачы сары, көзү көк. Кийген кийими кара спорт шым, кызгыл чемпир, кара спорттук бут кийим. Көрүп билгендер болсо 0701 80 13 19, 0558 86 14 86 же болбосо 0709 19 70 13 телефондору аркылуу байланышыңыздар.
Эсерге салсак, ТВ Кайгыл программасы менен байланышка чыгып сизге болгон окуянын тез арада жалпы маалыматыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу тасмалар жөнөтсөңөр болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан Жалал Абад областынан жолугушканча саламат болуңуздар.